Түз эфирде Сара Эсеп, кызматыңыздарда Жанара Эсенова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин темабыз жылдын жыйынтыгы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облустук башкы башкармалыгы тууралуу алардын аткарган иштери, жетишкендиктери, көйгөйлөрү жана 2024-жылга коюлган милдеттери тууралуу кеп учугун сиздерге тартууламакчыбыз. Андыктан биздин катарга кошулууну сурооңуздар, пикирлериңиздер болсо, албетте бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. 0312 67 0191 номерине коңгуроо чалып, ал эми СМС жөнөтүп, WhatsApp номерине 0501 67 01 91 номерлерине демекчимин. Анда эмесе мен бүгүнкү биздин мейманыбызды тааныштыра кете турган болсом, өзгөчө кырдаалдар министринин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын орун басары Чолпонбек Боскунчиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач жаңы жылыңыз менен келе жаткан жана убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдире кетели дагы. Анан бүгүнкү биздин тема өзү эле айтып тургандай жыл жыйынтыгы. Андыктан дегеле ушул сиздердин тармагыңыздарда жыл ичинде аткарылган бир жемиштүү, элге сөзсүз түрдө айта турган маалыматтар болсо, бүгүнкү биздин маекте дал ошол маалыматтар менен бөлүшөбүз деген ойдомун. Анан алгач эле дегеле статистика боюнча 2023-жыл сиздердин тармакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинде Чүй облусу боюнча кандай жыйынтыкталып жатат? Рахмат, дайыр жыл саламатсыздар. Атайын чакырганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Чынында эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгы жылдын ичинде биз дагы ошо ар бир эле тармактай сыяктуу бизде өзүбүздүн ишибиздин жыйынтыгын чыгарып атабыз. Бирок чынында айта кетиш керек, бизде өзүбүздүн кызматка байланыштуу, бизде чынында өзгөчө кырдаалдар жана өрт кырсыктары көп катталат. Токтоло кетсем, мына быйыл бизде өзгөчө 4 өзгөчө кырдаалдар катталды. Бул Токмок шаарын Бишкек Нарын Тору арт жолунда 8 адамдын өмүрүн алган ийри чоң жол кырсыктарынын бири. Ошондой эле жол кырсыгы Жайыл районунун Бишкек Ош автожолунун 176 километринде 6 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бул биз эме боюнча критерий ЧС боюнча 5 адамдан өйдө каза болгондорду биз ЧС кылып каттайбыз да. Ошондой эле өзүңөр билгендей жазында бизде катуу жаандан мөндүргө айланып көп райондорубузда атайын жанагы айдоо аянттарын мөндүр алып кетти. Жакынкы эле арада 22 декабрда катуу шамалдын кесепетинен Токмок шаары, Чүй району, Кемин районунда дагы шамалдын кесепетинен өзгөчө кырдаалдар катталып, үйлөр жана социалдык мекемелердин чатырларын учуруп кетти. Андан сырткары өрт кырсыктарына токтоло кетсем, биз 11 айдын ичинде 914 өрт кырсыгы катталды. Социалдык чыгым 103 миллион 569 миллион сом болду. Бул салыштырмалуу былтыркы жылга караганда? Былтыркы жылга салыштырмалуу 45%га өрттүн саны көбөйдү да. Жылдан жылга көбөйүп экен. Анткени мындай токтоло кетсек, ушул маалыматка былтыркы жыл жыйынтыгында маалыматта дагы айтылды эле, былтыркы 2022-жылга карата 23-жылы өстү деп. Эми 2022-жылы өстү деп. Эми 2023-жылы дагы өсүүдө экен. Анан бул жерде мындай суроо пайда болот. Негизи эле дал ушул тармакта өзгөчө ушул тилсиз жоону алдын алуу максатында байма-бай иштерди деле ушул рейдтерди түшүндүрүү иштерин өткөрүп келесиздер. Анан кандай себептен кайра бул кырсык өсүү жолуна барып жатат? Буга эмнеден себеп деп ойлойсуз? Бул эми же маалымат себеп жөнүндө айта кетсеңиз. Мындай да, эми биз туура былтырдагы салыштырмалуу мурдагы жылга караганда өрттүн саны көбүрөөк болгон. Былтыркыга караганда быйыл көп. Анткени бизде кээ бир нормативдик документтерибиз өзгөрүү киргизилди. Биз мурунку жылдары статистикага кээ бир өрт кырсыктарын алчу эмеспиз, майда барат деп коебуз. Жанагы мусор дейбизби, подконтрольный өрт кырсыктары болчу. Чоң социалдык чыгым алып келбеген өрт кырсыктар. Бизде атайын нормативдик документтер, ички документтер, буйруктар, өзгөртүүлөр киргизилген мурдагы жылы, былтыркы жылдын баштары менен. Ошонун негизинде биздин өрт кырсыктар көбөймөк да. Буйрук каалайбыз, анткени бүт бардык болгон учеттогу пожарларды алганда быйылкы жылы көбөйдү. Туура сиз айткандай профилактикалык иштер обязательно жүрөт.
Бул жалгыз эле биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери эмес, служба пожарного надзора деп коебуз. Алар менен биргеликте жанагы сөзүмдүн башында токтолуп кеткендей, ыйгарымдуу укуктуу өкүлдүн атайын буйруктары чыгат ар бир областта. Бул жаз же кышкы өрт кырсыктарын алдын алуу, жайкы өрт кырсыктарын алдын алуу деп. Бул ошо жана эгин чабуудагы атайын өрт кырсыктарын алдын алуу буйруктар болот. Министрликтен тийиштүү буйруктары чыгат. Ошонун негизинде биздин кызматкерлер атайын кыдырып, комбайндарды кышында болсо үймө үй кыдырып, подворовой обход деп коебуз, өздүк курам ошо морлорду, өрт кырсыктарын алдын алуу боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүп келип атышат. Жанагы өрт кырсыктарын айтып кеткенимден байланыштуу мына ошол кызматкерлердин жана биздин өздүк курамдын натыйжалуу иштеринин аркасы менен биз 1 миллиард 16 миллион сомдук баалуулуктарды сактап калдык да, өзгөчө Чүй облусу боюнча башкарма. Ошондой эле өрт кырсыктарынын кесепетинен 11 жаран каза болду. 8 адам ожог алды мына быйылкы. Бул эми былтыркыга салыштырмалуу чынында эле баягы кичине азыраак, өрт кырсыктарынан каза болгондор жана эме болгондор. Бирок монун баары эле бизге жоготуу. Андан сырткары авариялык куткаруу иштерин да жүргүзөбүз. Биз жалгыз эле өрт өчүрүү эмес, биз атайын авариялык куткаруу иштерин жүргүзөбүз. Биздин Чүй облусу боюнча быйыл 295 ар кандай чыгууларга болду балдар. Анын ошондой чыкканда ар кандай кырсыктардан дорожно-транспортное происшествие деп коебуз. Жана ар кандай кесепеттерден 13 адамдын өмүрү сакталып калынды. Жай мезгилинде өзгөчө сууга чөгүү жаатында дагы суу менен тийиштүү. Туура сиз айткандай ошо сууга түшкөндөрдүн саны дагы быйыл көп. Биз токтоло кетсек, быйыл кырсыктын саны 24 сууга түшүү кырсык болду. Анын кесепетинен 26 адам каза болду сууга түшкөн. Анын ичинен жаш балдары 13 өспүрүм, калгандары ошо чоң кишилер. Ошол атайын сууга түшүүдө дагы ошо биздин кызматкерлер тарабынан жайкы мезгилде биз жалгыз эле өрт кырсыгы боюнча эмес, ошо сууга түшүү боюнча дагы түшүндүрүү иштерди, ар кандай табличкаларды илип сууга түшүүгө болбойт деп жана мектептерде тийиштүү иштерди жүргүзүп өздүк курам. Күч органдары менен биргеликте да иш алып барып жүрөсүздөр, бирок ага карабастан кырсык сөзсүз түрдө келип калган учурлар, катталгандар көп болуп жатат. Анан дагы бул жерде мындай суроо пайда болот. Мынакей жогоруда ушул маегибиздин башында табигый кырсыктар жөнүндө да токтолуп кеттиңиздер. Анан негизи эле Чүй облусу дал ушул табигый кырсыктардан коргонуу, сактануу, алдын алуу жаатында кандайдыр шаймандар менен же болбосо кандайдыр иш аракеттер менен алектенип дал ошол табигый кырсыктар менен күрөшүү жолу кандай болуп жатат негизи эле? Жылдан жылга баягы заман өзгөрүп, доор өзгөрүп, техника өзгөрүп, көбөйүп дегендей да келе ушул нерсе, ушундай каражаттар, шаймандар Чүй облусунун башкармалыгында барбы ушул өзгөчө кырдаал жаатында? Рахмат сурооңузга. Туура, эми ал сиз айткандай кырсык айттырбай келет, анан кырсыктын ар кандай түрлөрү болот. Бирок өзүңүздөр билгендей биз быйылкы жылы материалдык базабыз абдан жакшы эметилди десек болот. Толукталды. Быйыл жеке эле өрт өчүрүүчү техникасын албастан ошол ар кандай кырсыктарга иш жүргүзүү үчүн атайын инженердик техниканы да алганбыз. Бул былтыр алынган 2022 жылы. Бул биздин министрликтин алдында атайын мекемелер бар. Ошолор бизге атайын ошо кырсыктын кандай бир түрү катталбасын, ошого биздин запрос менен ар бир Кыргызстандын областтарына атайын ошол иш-чараларды аткарат. Өзүңүздөр билгендей, бизде чынында мына бизде эң чоң эле маселе бул Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө иштери болот бизде жыл сайын. Былтыр атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чаралары боюнча 8 объектини киргизгенбиз. Ошо Чүй дарыясынын чекелерин бекемдөө боюнча бул 209 турак жай, бир мектеп жана калктуу конуштарды коргоо, жер аянттарын жана айдоо аянттарын коргоого атайын иштер жүргүзүлөт. Быйылкы иш мына 24-жылга дагы айта кетиш керек. Атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигине Чүй облусу ыйгарымдуу укуктуу өкүлдүн иш аракеттери менен 200 миллион сомдук акча каражатына атайын проекттер жасалып, ошо Чүй дарыясын бекемдөөгө атайын иштерди 24-жылга бюджетке бекитип атабыз. Кудайым берсе, ошол основной Сокулук району, Камышановка деп коебуз, ылдыйкы зона, ушу
чоң ысык ата районундагы атайын сууну жээгин нугун бекемдөө боюнча иш чараларды жүргүзүүгө Ал эми жаңы техника шаймандары боюнча Чүй облусуна кандайдыр бир техникалар бөлүндүбү? Мен жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, атайын биздин кызматтар бар. Бул жанагы инженерный техникасы бар. Бул кызматтар министрликтин алдында да. Бул техникалар ошол министрликтин алдындагы ошо кызматтарда бар. Биздин запрос менен ошолор биз кандай бир жумуштар керек болгон болсо, биз Колдонуп турасыздар, алсак ошол эле учактар тууралуу. Учактар то же самое, өзүңүздөр билгендей, учак менен уже мына акыркы убакта мына Жалал Абадтан дагы бир ошо пострадавшийди жакын арада өзүңүздөр уккандай. Ал учак обязательно биздин куткаруучулар тарабынан сураган маалда, если аябай необходимость керек болгон болсо, ал колдонулат бизге. Чүй облусу буга чейин Пока мындай жок. Бизде основной мына туристтик сезондо кышкы мезгилде кышкы мезгилде эмес, биз могу туристтик сезондо жайында бул Алаарча эс алуу паркында көп адамдарды ошо калып калат, же буту колун сындырып калып калган учурлар болду, бирок вертолеттун необходимости болгон жок. Необходимость болсо биз сурасак берип. Мен кышында дегеним, себеби бизде баягы кышкы туризм дагы Чүй облусунда жакшы ири өнүккөн эмеспи? Тол ыжа базалары бар, алыскы региондор бар. Анан ал жакта кыргызстандыктар же болбосо келген туристтер, меймандар дагы адашып, же болбосо карга такалып калган учурлар кездешиши мүмкүн эмеспи? Негизи эле буга чейин практикада болгонбу ушул учактын же болбосо дагы бир башкача шаймандардын жардамы сөзсүз түрдө керек экен деген мезгилдер? Чүй облусунда сиз айткандай чынында туристтик эмелер көп, бирок ошол ар бир туристтик базаларда өзлөрүнүн атайын куткаруучулары бар да. Биздин атайын центрден өтүп, окуусун дегени менен окуялар болуп кетет, бирок болуп кеткен менен, бирок биздин Чүй облусунда куткаруу ишине тик учакты колдонуу практикасы пока болбойт. Андай керек, необходимость боло эле кийин болсо. Андан сырткары негизи эле Чүй облусу дал ошол жакын арадагы эле катуу суукта дагы ошол Казакстан коңшу мамлекетине дагы куткаруучуларды жөнөтүү менен алектендиңиздер. Бул жаатында негизи эле кызматкерлердин жетишкендиги, алардын тажрыйбасы жөнүндө айта кетсеңиз. Бул жаатында туура өткөндө Казакстан Республикасында атайын биздин куткаруучуларды даярдоо борбору бар, Московский райондо атайын. Ошол жактын кызматкерлери атайын даярдыктан өткөн кызматкерлер атайын барып турат. Бизди Чүй облусу боюнча тараптан ошол адамдарды, куткарылып келген адамдарды чек арадан өткөрүп, атайын чай, ысык тамак уюштуруу жагы бизге жүктөлгөн. Ошонун негизинде ошол жакта калып калган адамдарды баардыгын куткаруучулар, даярдык борборунун куткаруучулары барып Казакстандан алып жардамын көргөзүп, бизге Казакстан Республикасынан тийиштүү ыраазычылыктары билгизилди, өзүңүздөр билгендей. Андан сырткары биз ошо жанагы жылытуучу пункттарын адамдардын ошо эме болушуна биз иштерибизди жүргүздүк да. Түшүнүктүү. Анан азыркы кезде негизи эле жогоруда баса белгиленгендей жашоо турмуш өз сунугунда кетип бара жатат жана аны менен өнүгүү жолунда эмеспи. Ошол эле учурда, мисалы үчүн былтыркы жылга салыштырмалуу азыркы кезде деги ошол эле өрт өчүрүү болобу же куткаруу маселеси болобу, элдердин болгон сиздер менен кызматташтыгы жана ошол эле учурда ошол эле өрт өчүрүүчү машиналар баруудагы ыңгайлуулук кандай болуп жатат? Туура суроо. Чынында биз материалдык базабызды чыңдадык. Аябай айтылып бул бизге абдан керектүү нерсе болчу көп жылдан бери. Анан туура бизде азыр эми багы шаар чоңоюп атат, облус чоңоюп атат, калк көбөйүп атат. Ошон үчүн бир дагы себеби ошо өрттүн вообще санынын көбөйгөнү, өзүңүздөр байкагандай бул көбүнчө ошо калктын калк жашаган жерде өрт көп чыгат да. Элементарный жана бытовой прибор дейбизби, квартираларда, үйлөрдө туура эмес колдонуудан болот. Жана жер тамдарда печкаларды туура эмес колдонуулардан болот. Мунун баары адамдык фактордон көп нерсе болот да. Балдардын ошо өрт кырсыгына кылган шалакылыгынан деп айтабыз, детская шалость деп коебуз. Ошонун баарынан болот. Анан туура сиз айтып аткан техниканын бизге чоң жардамы бул
биз азыркы учурда пробка деген чоң проблема бар. Биз өрт кырсыгына тыгындар, жол тыгындары. жол тыгын. Андан сырткары үйдүн салыныштарында көп үйдүн баягы расстояние, разрыв деп коебуз. Бирок ар бир үйдө 2ден машина болсо, короонун эшиктин алдына алып келип коюп койсо, биздин кирүүбүзгө чоң тоскоолдук жаратат да. Анын баары элечи. Анан өрткө барганда силер кечигип келдиңер, алыста келдиңер деген, конечно, адам болгондон кийин ар бир эле кишиден ушундай эме болот. Эми күйүп аткан адамга 1 минут убакыт абдан узак көрүнүшү мүмкүн да. Бирок биздин мыйзамдарда эмелер боюнча биз 15 мүнөттүк атайын ар бир бөлүк 15-20 мүнөттүн убагында барганга мүмкүнчүлүгү бар да. Эми айыл жеринде 20 мүнөт, 25 мүнөткө чейин деп коебуз. Расстояние 3 километр, 8 километр. Эми мунун баары азырынча нормада туруп атабыз. Эми буюрса азырынча бизге деле эл тарабынан наоборот жакшы иш алып барып аткан боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине только ыраазычылык гана билгизип келип атышат. Бирок эми деген менен шаарга же болбосо ошол эле Чүй облусундагы райондорго жакыныраак, борборураак жайгашкан аймактарга болсо керек. Ал эми алыскы аймактарына баруучу каражаттар деги эле ошондой пункттар орнотулганбы райондордо? Ар бир райондо, бизде ар бир райондо, мына Панфилов районунда өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир бөлүгү турат. Московский районунда бир бөлүк. Ар бир райондо бирден бөлүк бар. Ар бир бөлүктө. Сокулук районунда 2 бөлүк турат. Алыскы аймактарга кандай барат дегенде, мисалы үчүн өзгөчө ушул мал жандык менен алектенген ошол чабандарга ал жакта деле эч ким кепилдик бербейт, кандайдыр бир тобокелдикке же болбосо табигый кырсыкка же болбосо ошондой эле тилсиз же өрт кырсыктарына, ал ошондой болгон учурларда алардын жетишкендиги, баргандыгы тууралуу негизи эле кандай ишмердүүлүк жүргүзүлөт? Мен жана сөзүмдүн башында айтып кеткендей, ар бир жерде өрткө каршы бөлүктөр турат. Ар бир райондун борборундачы. Бул обязательно ошол районду тейлейт да, район выезда деп коебуз. Андан сырткары биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек-Нарын Торгарт, Бишкек-Ош жолунун боюнда куткаруу бөлүктөр ачылган. Бул 2013-жылдан баштап иштеп келет. Жана сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Дорожно-транспортное происшествие дейбизби, же болбосо ар кандай катуу эме болгондо ошол куткаруучулар барууга атайын ошондой мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Сиз айтып аткан туура тоодо калып калган малчылар же эмелер, мунун баары менен биздин ошо жарандык коргонуу кызматынын атайын адистери иштейт. Жаз күз келгенде биз гидромет менен тийиштүү жанагы погода бузулуп атканда тийиштүү шашылыш билдирүүлөрдү жиберебиз. Мына моундай деп айыл өкмөттөр өз-өзүнүн малчылары менен тийиштүү иштерди жүргүзүш керек. Если ошондой болуп калып калган адам болсо, биз атайын куткаруу отряды менен биргеликте, анан эми конечно ал сиз айткандай аябай алыс болуп калса, ал жарым күндө же бир күндө жетиш мүмкүнчүлүгү абдан оор. Эми бирок болушунча эрте барып ошол адамга биринчи жардам көрсөтүп куткарууга биздин мүмкүнчүлүктөр бар. Анан дагы эле жогоруда айта кеттиңиз, ошол эле жана жол кырсыктарындагы деги эле куткаруучулардын кызматтары тууралуучу. Анан ушул учурда жана коопсуз шаар, көчөдөгү камералар жардам бериши мүмкүнбү? Мисалга ала турган болсо, кандайдыр бир жол кырсыгы катталса, жарандардын коңгуроо чалып бирөөгө айткыдай мүмкүнчүлүгү жок болсо, ээн талаа болсо, ошол жерде кантип байланышат сиздер менен? Же ал жерде кандайдыр бир көзөмөлдөөчү пункттар болобу? Өзгөчө жанагы айтып коет эмеспи, көлөкөдөгү жерлер депчи, ошол кандай көмүскөдө калган аймактар бар эмеспи ошол чоң-чоң трассаларда? Бизде азыр Кыргыз Республикасында атайын 112 кызмат иштейт. Бул 112 деген жалгыз эле ошол өрт кырсыгы же болбосо жанагыдай куткаруу иши болбосун, бирок буга баардык кызматтын баары байланган. Бул ошол эле милиция кызматы, скорая помощь кызматы, биз анан газовый служба кызматтары байланганда. Бул обязательно 112 кызматына чалганда бул бардык ошол тийиштүү кызматтар, к примеру, жардам керек болсо атайын ошо медицина кызматы атайын кошо жиберилет биз менен кошо. Анан эми көмүскөдө калган деп айтканда азыр эми шаар ичинде менин билишимче бүт эле жерде коопсуздук шаарда эмес, региондордо. Региондордо деле ар бир биздин жана мен айтып кеткен райондук борбордо атайын биздин өзүбүздүн 101 кызматы кошо иштейт да. Бул 101ге чалсаң обязательно ошол райондун ошол жердеги өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кызматкерлери чыгат да. Бияк эмес, Панфиловдуку болсо Панфилов, Кемин болсо Кеминдики чыгат. Ушул сыяктуу ал ошо биздин
кызматкерлерди, куткаруучу, өрт өчүрүүчүлөрдү тезинен ошол жерге жеткирүү, тезинен баруу мүмкүнчүлүгүнө атайын ошондой түзүлгөн. Өзгөчө кырдаал тармагында дагы деги эле ошол табигый кырсыктардан же болбосо ошол алдын ала тобокелди алуу боюнча дагы ишмердүүлүк, бул ушул кар көчкүдөн жана таш кулоодон дагы алдын ала иштер жүргүзүлөт эмеспи? Ушул жаатында кандай? Мисалы үчүн жаз, кыш мезгилдеринде ушундай көп иш болот. Да, туура суроо. Сиз айткандай, ооба бизде кооптуу участоктор болот. Аны бизде мониторинг деген атайын кызмат бар. Бул бир жылда бир, к примеру, ар бир райондун ар бир жердеги кайсы жер кандай эмелерге өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерине кооптуу экенин бизге атайын мониторинг кызматы иш жүргүзөт. Сиз айтып кеткен таш кулоо дейбизби? Мына жазында каалайбызбы, каалабайбызбы, Бишкек Ош жолунда көчкү түшүрүү иштерин жүргүзөбүз. Атайын Министерство обороны менен, анан өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен атайын бар. Ошо принудительный сход лавин кылып, түшүрүп, жолдорду жаап, ошол жерде кийин машина эме болбосун. Ошондой эле таш кулоо деп айткандай, сиз айткандай ири жолдордон, тоо аралаган бийик белдерден атайын таш кулоо коркунучу болгон болсо, атайын ошону принудительно түшүрүүгө атайын кызматтар, отдел защиты населения деп коет, бизде өзүбүздүн кызматкерлерибиз бар. Ошол кишилер мониторингдин негизинде ошондой атайын иштерди жүргүзөт. Макул, негизи эле ошол таш кулоону алдын алуу жаатында, максатында, мисалы үчүн башка мамлекеттерде деги эле ошондой учурларда аларды торчолор менен бекемдеп, кандайдыр бир алдын алуу, кепилдик кайсыл бир убакытка чейин өзүңдү сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да, ошол торчолор менен ошол таш кулоочу жайларды тозуп боюнчачы. Бизде негизи ошондой нерсе каралганбы? Бул эми менин оюмча бул биздин өзгөчө кырдаалдардын министрликтин эмесине кирбейт. Бул скорее всего Министерство транспортко тийиштүү болуп калышы мүмкүн. Анткени ошол жолдун көзөмөлүн ошол кишилер эметет, а биз болсо жана кесепетин жоюу жана алдын алуу гана иштерин жүргүзөбүз да. Туура, бирок сиз айткандай эле бул практикада кийин может быть колдонулушу мүмкүн. Бул бизде деле ошо ташты атайын постоянно түшүп турган жер болсо, андай болсо ошондой нерселерди колдонсо болот го деп ойлойбуз. А так бизде көбүнчө ошо боом капчыгайында таш түшүрүү иштери жүргүзүп турат. Ал ошо Министерство транспорта Кыргыз темир жолу менен, анан биз менен кошо атайын иштер. Боом капчыгай демекчи, быйыл дагы бир өзгөчө окуя болду, сел каптоо боюнча. Негизи ошол сел кыян былтыр болуптур. Негизи эле ушул жаатта Чүй районунда, Чүй облусунда сел каптоо, кыян жүрүү боюнча да кандай кесепеттер, көрсөткүчтөр болду быйыл? Быйыл ошо сиз айтып аткан нерсе бул 2022-жылы катталган. Өзүңүздөр билгендей, жазкы нөшөр бир 5-10 мүнөттүк эле жаан жаап өтөт, бирок сел болуп жолдун баарын аябай тоскоолдукка алып келет. Бул жол эми биздин артериялар болгонубузга байланыштуу, байланышта бир канча эмеге тоскоолдук жаратат. Ошондой убакта жана сиз айтып аткан атайын инженердик техникалар бизде жалгыз эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмес, ошол эле транспорт министрлиги жана тийиштүү кызматтар чогуу иштейбиз, жарандык коргондору кызматы деп коебуз. Ошону менен ошол өзгөчө кырдаалдар жаралган жерди кесепетин жоюуга тийиштүү иш-чаралар колдонулуп, иштер жүргүзүлөт. Ошо быйыл да катталгандыгы боюнча жок, быйыл катталган жок. Быйыл 20-июнда 2023-жылы ошо боом капчыгайында. Бул бизге ЧС болуп катталган жок, значит бул кичинекей эле бир эме болду да, суу каптоо болду да. А так 22-жылы катталган, 23-жылы эмес болду да. Макул. Анан негизи эле ушул жаатта мындай суроо пайда болот. Камсыздандыруу, үйлөрдү камсыздандыруу боюнча иш сиздерге тийиштүүбү? Туура суроо бердиңиз. Бул боюнча тийиштүү өрт кырсыгынан жана ар кандай өзгөчө кырдаалда табигый кырсыктан камсыздандыруу деген атайын биздин токтом чыккан. Бул чыкканына ошол жана мен айтып кеткендей өзгөчө кырдаалдар катталганда мына жакынкы эле арада 22 декабрда деп атпайсызбы, катуу шамалдын кесепетинен бир далай мектеп, бир далай үйлөрдүн чатырларын алып кетти деп, мына ошол нерсеге, мына ошол камсыздандыруу, азыр бизде камсыздандыруу кызматы бар да, алар ошолор негизинде жылына бир жолу камсыздандыргандан кийин ошолор ошол үйдүн чатырчасынын жанагы тийиштүү эмелердин баарын ошо возмещение кылып берет да. Бул чатыр биз мурун
бул токтом чыкканчакты биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын ошо тийиштүү материал бөлүп берчүбүз. Бул шифер жана башка соц объектилерге. Бирок бул 2019 жылдан бери бул иш токтогон да. Ошо камсыздандыруу гана өткөндөн кийин ар бир жаран үйлөрүн камсыздандырган жарандар гана, же болбосо камсыздандырылган объектилер гана мамлекеттен бекер, кандайдыр шаймандарга, каражаттарга ээ болот. Статистика боюнча канча объект же болбосо канча жаран бул мүмкүнчүлүккө ээ болду? Ал статистика бизде жүрбөйт. Биз жанагы мен жана токтолуп кеткендей Шамалдын кесепеттерине токтоло кетсек, баягысында уже Токмок шаарында, Чүй районунда, анан Кемин районунда, Искра айылында, Токмок шаарында бир мектеп. Бул боюнча ошо жарандык коргонуу комиссиясы тийиштүү иштерди жүргүзүп, анан комиссиянын чечими менен ошол камсыздандырган эмелерди кызматтар төлөп берет да. Биздин жарандарга дал ошол камсыздандыруу боюнча дагы бир ирет айта кетпейсизби? Кандай негизде камсыздандырышат жана кандай учурда дал ошол үйүн, турак жайын камсыздандыруудан компенсация алышат? Бул эми камсыздандыруу боюнча жана мен айтып кеткендей өрт кырсыгынан жана табигый кырсыктардан камсыздандырат. Бул айыл жергесинде 600 сом, шаар жергесинде 1200 сом деп. Башында токполомдо ошондой болуп чыккан. Ошол негизинде азыр страховой компаниялар мурун бир эле мамлекеттик страховой компаниялар болсо, азыр менин билишимче бир нече компаниялар бар. Ошонун негизинде бир жылга обязательно кырсык айттырбай келет дегендей, обязательно камсыздандырып койсо, кийин Кудай сактасын бир эме болгондо обязательно ошонун компенсация, ошол камсыздандыргандын негизинде тийиштүү акча каражаттарын алууга мүмкүнчүлүгү болот да. Түшүнүктүү. Биздин көрүүчүбүз жазган экен 327 саны менен аяктаган. Assalamu алейкум, жол боюнча карайсыздарбы дейт. Сокулук районуна караштуу Пахта Камышановка жолу жабык каттам жок, кыйналып жатабыз деген вопрос экен. Жол боюнча бизге компетенция кирбейт, бирок эметип карап эметип коелу, тийиштүү кызматтарга дейгүү кызматтар карайт. Анан мынакей алдыда жаңы жыл келе жатат. Кыш мезгили. Албетте бул жерде жогоруда сиз бир нече ирет баса белгилегендей 4 өрт кырсыгы катталышы ыктымал. Ошол негизде, ошол таризде биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылуу жасап, деги эле ошол жаңы жылда жанагы эле салют жана башка кандайдыр бир көңүл ачуучу, жардыруучу каражаттарды кандай туура колдонуш керек, же кандай үйүн жылытуу максатында кандай отундар менен, каражаттар менен үйлөрүн жылытыш керектиги жөнүндө маалыматыңызды айтып кетсеңиз болот. Рахмат. Туура, биз кыш келердин алдында эле ушул боюнча атайын ошо жана айтып кеткендей өздүк курам менен үймө үй кыдырып, печканы тазалагыла, морлорун тазалагыла. Бул жалгыз эле баягы өрттөнүп кетиштен эмес, бул печкадан ииске ууланган адамдар бизде кыш мезгилинде өзү көп болот да. Мына отравление угарным газом деп коебуз. Ошо үйүндө эми көмүр салып коюп жата берет, иис ошондой эме болуп, анан дымып отуруп, анан ииске уулангандар көп болот да. Ошондойдун алдын алуу боюнча ошол иштерди жүргүзөбүз. Туура жаңы жыл келатат. Алдын алууда эмне кылыш керек, мисалы үчүн, ошол ииске уланбаш үчүн? Тазалаш керек морлорду обязательно. Печканын ичин жыл сайын тазалаш керек. Астына жанагыдай көмүр сөмүрлөрдү койгондо көмүрлөрдү аябай эме кылып алып келиш керек. Майда көмүрдү да мындай эме кылып жабыш керек. Печканын осторун жабыш керек. Анткени үйгө бар эме менен кирип, адамдар ошо уктаган бойдон бизде көп болду да, уктаган бойдон эле анан каза болуп калганда бир эмелер болот. Ошон үчүн ошонун баарын карап, балдарды өзүнчө комнатага жаткырып деген, ошо печканын тегерегине жатканга вообще тыюу салынат да. Ошол сыяктуу иштерди жүргүзөбүз да. Атайын буклеттерди таратабыз, ушундай иштерди жүргүзгүлө деп. Андан сырткары эмелес айтып кеткендей, жаңы жыл келатат. Жаңы жылдын алдында бир жакшы жаркырап тозуп алыш үчүн ошол үйдө салюттарды алып, колдорун күйгүзүп алгандар мүмкүнчүлүктөр болот. Кээде бирөөнүн балконун күйгүзүп алгандар болот, ар кандай болот да. Ошон үчүн салютту ачык аянтта күйгүзүүгө, кичинекей балдар, жашы жете элек балдарга өзүнчө бербөөгө тыюу салат. Чоң адамдын көзөмөлү менен гана тийиштүү чөп каналарга жана башка үйлөрдүн жанына барып салют коюуга тыюу салынат. Ушундай иштердин баарын елкага гирлянда илгенде вата ороп коет, жанагыдай электрический приборлордун баарын бир точкага сайып коюшат. Ошонун баарын эле нагрузка болуп, короткое замыкание берет. Ошонун баарын
байрамдын алдында жакшы өткөрүп, мен жарандарга кайрылып кетет элем. Ошо өзүнүн жанын, өзүнүн жакындарынын жаны ар бирибизге байлык дегенде, ошон үчүн ошонун баарын жакшылап карап, жакшы өткөрүп алууга, жаңы жылыбыз жакшы жылдардын болсун, ийгиликтин, ден соолук каалайт элем эл журтубузга. Чүйөрүндө дайым жакшылыктардан гана түйшүгүн тартып, аманчылыкта жүрөлүк, жакшылык болсун. Жаңы жыл жаркырап, кыргыз элине жакшылыктарды гана алып келсин. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат маегиңизге, маалыматыңызга, ишиңиздерге ийгилик жана келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп сизди жана башка сиздин кесиптештериңиздин баарын куттуктап кетмекчүбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маек учурда деги эле Чүй облусундагы өзгөчө кырдаалдар тармагындагы аткарылган иштер тууралуу жыйынтык иретинде маалымат берилди. Андыктан бүгүнкү биринчи көрсөтүүбүз өз соңуна келип жетти. Эскерте кетсе, бүгүнкү биздин мейманыбыз өзгөчө кырдаалдар министринин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын орун басары Чолпонбек Боскунчиев болду. Бизден алыстабаңыздар. УТРК Чүй өз ишин өз нугунда улантып бермекчи. Көрүшкөнчө.